Бүгүн тартип жана тарбия деген темада сүйлөшүп жатабыз. Бирок тартип жана тарбия десе эле көбүнчө балдардын тарбиясы жөнүндө ой келет. Анткени биз ошого көнүп калганбыз. Жок, бүгүн биз ата эненин тарбиясы жөнүндө сүйлөшкөн турабыз. Кыргызда жакшы сөз бар, катуу айтылган сөз бар. Ажаан аял кабанак итке окшош дейт. Адеби жок эркек ооздугу жок атка окшош деп аябай катуу айтылган да. Андыктан чындыгында эле үй бүлөдө атанын адеби, тарбиясы, билими, маданияты жогору болбосо, эненин дагы маданияты жогору болбосо, ошондой эле балдар өсүп чыгат экен. Андыктан бүгүн биз балдарыбызга кандай тарбия кылып атабыз, кандай мамиле кылып атабыз, ошол жерден биздин маданиятыбыз көрүнөт экен. Өсүп чыга турган келечек муунду же жакшы кылып, үлгүлүү кылып тарбиялайбыз, же сабатсыз, маданиятсыз кылып коюш дагы биздин колубузда экен. Андыктан келиңиз, бүгүнкү үй бүлөдө сиз кимсиз? Чыныгы жүзүңүз үй бүлөдөн чыгат экен да. Ушул үй бүлөдөгү чыныгы жүзүңүзгө макулсузбу? Сиз ошондой адам менен өзүңүз жеке өзүңүздү карап көрүңүзчү. Ошондой адамдын мүнөзүнө сиз макулсузбу же оңолгуңуз келеби?